Кутман күн жол саңгым келет, дуа кылып коюңуз дейт. Алтынай ким эмнени кылгысы келсе сөзсүз. Нет, нельзя, кызым, это нельзя. Ким эмнени кылгысы келсе ошол кылынат да. Мисалы, сен эгер сен жок салынган келсе, сөз жок салынасың. Салынган келбесе салынбайсың дегендей баягы бар өз колуңда дейт да. Эгер бир нерсени көп кыялдансаң, ошол кыялдын баары келет. Эмнеден корксоң, ошол келет. Айтор биздин башыбызда кандай ой болсо, сен ошол жашооңду жаратат да. Ошон үчүн ойлорго өтө диккаттык менен мамиле кылыш керек да. Алейкум ассалам. Жашоодон сынып отурам дейт Диля. Мен көп жолу сындым жашоодон, кыздар. Мен көп жолу сындым. Ыйлап, өзүңдү жоготуп койгон күндөр көп болду, кыздар. Турмуш деген биз силер ойлогондой, же биз күткөндөй болбойт экен. Күчтүү болгула, себеби Аллах деген бир эшикти жапса, экинчи эшикти ачат экен. Күмүш эшикти жапса, алтын, бисмиллах, азыр табып алайынчы. Алтын эшикти ачат экен. Ошондуктан баарыңарга бакыт тилейм, кыздар. Эч качан Аллахтан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мына могу жерде жазып атышат. Сынасың, кыздар, көп жолу сынасың, көп жолу ыза болосуң, ыйлайсың, каяка барарыңды билбейсиң. Ошондуктан сен өзүң баягы кыйын жакшы жери, сен ошол кыйынчылыктан чыгып кетишиң да. Кантип чыгып кетишиң? Өзүңдү максималдуу түрдө сактап чыгып кетишиң. Себеби кыздар ооругандан дегенчи биздин ден соолугубузна чайгылай берет экен. Ооругандан эмес, ошо жана кайгыдан. Только кайгы бизди курутат экен да. Анан эгер мисалы мен ушул күндөрүмдүн бар экенин, ушул күндөр болоорун билгенимде мен анча ыйлабайт элем да. Ошол сыяктуу силерде дагы жакшы күндөр болот. Сонун адам жолугат, жакшы күндөр болот. Кудайым деген аябай бир кичигенен да, эмнени биз эмнеге татыктуу болсок ошону берет. Ошондуктан эгер сизде азыр проблема болуп атса, демек ойлоруңузду оңдогонго, таарынбаганга, бирөөлөргө ыза болбогонго, жамандабаганга, ушактабаганга бирөөлөрдү ошолорду көнүп биздин ичибизди тазалашыбыз керек болот. Жан дүйнөнү тазалоо жөнүндө аябай жакшы сөз айтып атасыңар. Сөзсүз жан дүйнөнү тазалап туруп, анан кийин иштерди башташыбыз керек. Айла жок, биз жакшы нерсе кааласак, анда жакшы нерсени алганга дагы даяр болушубуз керек болот экен да. Гүлзамира, чоң рахмат. Мен булгучта Дубайга баргым келет. Баргыңыз келсе барасыз, кыздар. Ораторлук чеберчилик офлайн баасы канча дейт? Баасы 3000 сом, келгиле окугула. Рахмат, Айнаш. Биздин биринчи мотиватор мугалимибиз бактылуу болуңуз дейт. Аябай сыйлайм дейт Диля, амин. Курс кайсы жерде болот? Адресин айтып коесузбу? Канча жаштан аласыз? Ушинтип эле баягы мындай да, бир кызык нерсе бар да. Мындай сабактар мага керек сыяктуудай мамиле кылышат. Кээ бир эжелер, кыздар же балдар. Сабактын мага кереги жок, кыздар. Сабак силерге керек. Ошондуктан мисалы мени чуркап барып окуучу, сураныч, окуучу, өзгөрчү дейт деп күтпөгүлө. Каалайсыңбы, өзгөрөсүң. Каалабайсыңбы, өзгөрбөйсүң. Эл алдында эркин сүйлөгүң келеби? Демек сен аракет кылгындагы, баргындагы сүйлөгүн. 1000 сом, 1,5 сомду сен канча жол тамак ичип атасың өмүрүңдө? Бирок ошол эле комплекстериң менен сен жүргөнүңө канча жыл болду? 3 жыл, 5 жыл, кыздар, 10 жылдан бери эле мынтип жүрөсүңөр го. Эл алдында жакшы эркин сүйлөй албайм, ушу Нурзат эжеге барып койсом болот эле. Нурзат эжеге барып койсом болот элеңер менен өмүрүңөр өтүп келатат да. Кыздар, эгер сен действие кылбасаң, жөн гана ойлонуп отура бергенде, мисалы, мен Дубайга баргым келет деп эле отура берсең, Дубай сага өзү келбейт да. Дубайга баргың келет деген кыялың болот, анан аракетиң болот. Кантип? Акча чогултасың, тааныштарды табасың, өзүңдү оңдойсуң. Ошол сыяктуу действие керек. Ар бир нерсеге действие. Аман сен өчөр рахмат. Ыйлап карап отурам дейт. Ыйлаба? Эмнеге ыйлайсың, күчүм? Бүттү уже.
ковидке карата оюңарды айта кетиңизчи. Эмне деп айтабыз? Ушундай жаман оору келип атат. Өзүңөрдү сактагыла, аралыкты сактагыла, маскаларды тагынгыла, антисептиктерди өтүп кетти деген нерсе жок. Баягы баары бир эле арабызда жүрөт экен, бар экен, көрүп атабыз. Ошондуктан ковидте сактансаң сактайм дегендей болуп, анан эң негизгиси кыздар ковид менен ооруп калганда дагы жашоого болгон үмүтүбүз өтө маанилүү да. Сен жашагың, мисалы мен жашагым келет кыздар. Мен аябай жашагым келет. А кээ бир адамдар баягы таарынып, бирөөлөргө мисалы мен эч кимге керегим жок деп. Кыздар, мен түшүнөм мен эч кимге керегим жок экенин. Мен өзүм керекмин. Түшүнүп атасыңарбы? Мен кызыма керекмин. Мен Кудай буйрса болочоктогу төрөлчү наристеме керекмин. Ушул сыяктуу турмуштун өзү бизге көргөзүп атат да. Кандай канчалык деңгээлде биз өзүбүз даяр болушубуз керек экен. Мисалы, мурунку муундардан айырмаланып кыздар биз эме болушубуз керек. Кылган жакшылыгыбызды милдет кылбашыбыз керек. Мен сен үчүн жашадым, мен сени чоңойттум. Мисалы, азыр энелер туура эмес нерсе кылганы, мен сени төрөп, мен сени чоңойттум. Анан бала айтат да, мен сени төрө деп сурандым беле. Мен сени чоңойт деп сурандым беле депчи. Биз кыздар төрөсөк өзүбүз үчүн төрөп атабыз. Алардын мисалы азыр кызым канчалык мага кубанычтарды тартуулап атат. Ошого дагы ыраазы болуп, өз учуру келгенде биз аларга сен мени бак деген нерселерди кылбашыбыз керек да. Анан тескерисинче мен сени чоңойтком, мен сени окуткам деп башкаларга дагы мындай бир өзүбүздүн чоң милдеттерибизди кылбай жашаганга үйрөнөлү да. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек жашообузда. Сен эч кимге керегиң жок жана тебе никто не должен. Ребят, силерди көңүлүңөрдү көтөргөнгө, бактылуу кылганга эч ким эме эмес. Мисалы мен өзүмдүн көңүлүмө өзүм көтөрөм кыздар. Өзүмдүкүн кошуп тегерегимдегимдерди көтөрөм келет. Себеби мен жанында жүргөн адамдардын жакшы болушун каалайм, адамдардын мага тартылышын каалайм. Анан качып силер деген кечке эле наалысаңар, кечке эле жашооңор кандай жаман экенин, күйөөңөр кандай жаман экенин, же болбосо өзүңөр, бала чакаңар баары кандай жаман экенин кечке айта берсеңер, адамдар качат силерден, кечке негатив боло берсеңер. А бирок негатив болбой, кайра позитив болуу, кайра жакшы нерселерди кылуу, бул биздин өзүбүздүн колдо. Суроо берип атат. Чет өлкөгө окуу боюнча кеткенге көз карашыңыз кандай? Конечно, кетти, оку да. Эмне окуа десем окубай каласыңбы, кызыксың? Конечно, бар оку. Каныкей рахмат, аябай жакшы сөздөр жазып атасыздар, кыздар, сонун сөздөрдү. Ораторлук чеберчилик боюнча маалыматтын баары Instagram баракчабызда бар. Бактыбекова рахмат. Салкынай марафон сон болуп атат дейт. Ыраазымын кыздар, силерге дагы ыраазымын. Эфир сактаңыз, жумуштамын. Хорошо. Курсту онлайн окууну сунуштайт белеңиз же офлайн? Экөө эки башка кыздар. Экөө вообще эки башка. Окуугула бири-бирин толуктайт. Асанбекова мен мамлекеттик садикке кантип алат экенин билбейт экем. Ыраазымын. Нуркыз Орунбаева ыраазымын. Жылдыз, Арсен, баарыңарга рахмат. Мадина стресстен ооруп калдым, ажырашуунун оту жаман экен дейт. Албетте жаман. Ошол сиздин кыйындыгыңыз, ошол күчтү андан ары көтөрүп кетип, өз жашооңузду куруп кетүү. Ыйлап жата берсек, баарыбыз эле ыйлап жата беребиз. Курска канча жаштан баштап кабыл аласыңар? 15 жаштан баштап кабыл алабыз деп уже айтып жүргөнүмө 12 жыл болду кыздар. 12-чи жылдан бери айтып жүрөм. Жолуксам жакшы болот эле дейт. Рахмат, мен азыр эч ким менен жолуга албайм. Үйдөмүн. Сизди жакшы көрөбүз, билебиз мен дейт. Ыраазымын. Нур Академия окусам YouTube каналына жибересиздерби дейт. Сизге инстадан жазсам кетпей атат дейт. Ыраазымын. Сонун сөздөр жазып атасыңар. Да, ар ким өз үчүн аракет кылат экен да. Жазгыла Алматыга келип калсаң бизге жолуга кет. Кудайым буйрса,
кандай болуп калат? Азыр поездка тууралуу деле ой жок. Атасы карабай катышпай жаткан баланы кандай ушул абалды түшүндүрүп тарбия бериш керек, абалды айтуу керекпи? Абалды айтпасаңыз деле балаңыз көрүп турат го. Эң негизгиси эненин сүйүүсүн бериңиз. Анан атасы карабай айтат, анан сен атаң жинди, сен атаң келесо дебей, просто атаң бар, атаң жакшы. Бирок азыр бизге ошол убакыт бөлө албай атат деп балдар баарын түшүнөт. Сиз өзүңүздү өз жан дүйнөңүз менен иштеңиз. Бүт бардык нерсе, биз бактылуу болсок, балдар бактылуу болот. Ар бир кичинекей бала биздин күлүп жүргөнүбүздү каалайт. Мен деле кичинекей кезимде мамам только күлүп жүрсө, мамам деп эле ошо энемдин эле күлүп эле жүргөнүн каалайт элем. Себеби көп ыйлачу. Ошол сыяктуу сиз ыйласаңыз бала дагы өзү куурап чоңоет. Эжемдин баласын карайм, мен үйүмдө жүрүп окуйт, баласы 10 жашта, кээде полияга чыгып иштеп калат, акчасын өзүнө иштетем, кээде мен да иштетип коем, иштеткеним туурабы. Иштесин, Айзат, бирок мээрим дагы бериңиз, мээрим бериңиз. Сиз жакшы колдоо бериңиз, мээрим бериңиз. Кыздар, дүйнөдөгү балдардын баары, дүйнөдөгү бүт балдардын баары мээримге, сүйүүгө муктаж. Берели кыздар, биринчи өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен разобраться надо, а потом уже Кудай буйрса аларга дагы жардам беребиз. Чик жазып атат, срочно ажырашуу алдында турамыз. Марафон окуңуз, марафон окугула кыздар. Мен азыр өзүм мурда кабыл алчумун, азыр кабыл албай элем. Азыр өзүм үйдө болуп атам, билесиздер, себебим бар. Ошондуктан азыр эч ким менен сүйлөшө албайм, кабыл ала албайм. Кудай буйрса, аман эсен көз жарып алып, анан Азирет Осмонов жана башка көптөгөн азыркы телевидение, радиодогу түз эфирдеги иштеп аткан мамлекеттик концерттерди алып барып аткан окуучулардын баары менден бүткөн. Ошондуктан сиз болбойбу, анан эмне деп жүрө бересиңер да окуп көргүлө да. Силердин ошол чечимиңер, азыркы чечимиңер силердин кийинки жашооңуздарга пайдалуу болот да. Рахмат, Жанара, Жылдыз, сонун сөздөр жазып атасыңар, күчтүүсүз дейт. Айла жок, жашоо адамды күчтүү кылат. Кая, книга, Пикуля. Жакшы, Кудайга шүгүр. Да, рахат. Анын башынан өткөндөр эле түшүнөт да. Ооба, Кожоева Эдиков болот. Разымын Пирматова, Диля разымын, Жумагүл, кичигим жакшы. Мына Жумагүл деген 18 эле жашта. Мектепти бүтүп, Нур Академиядан 1 жыл окуп эле, азыр НТСте, түз эфирде, радиодо, Санжира радиосунда иштеп атат. Жасайм деген адам жасайт, кылам деген адам кылат. Калп эле жок, токтосуна мен өзгөртсүн, мен токтосунан түшүнбөй атам. 1000 киши мени түшүнүп, менин сабактарымды эгер сиз түшүнбөй жаткан болсоңуз, анда проблема сизде го деп ойлойм. Ошондуктан бирөөлөргө күнөө коюп бир нерселерди кылуудан мурун жалпы любой сферада өзүбүздү карап көрөт экенбиз да. Фарида, рахмат, кыйналбай элем, жакшымын. Пекуля Гүлнар эжеге, семейный психолог Гүлнар эже жазгын, сен билесиң анын номерин. 0706 99 99. Элиза. Кызыктай суроо берет экенсиз. Сиз азыр менин үйдө экенимди көрүп атасыз. Венераны тааныбайт экенмин. Кыздар, мен укпаптырмын. Бегай жазып атат, дин жолуна кантип бардыңыз, мен да ошол жака барайын дегем. Аякка барбайт. Пекуля, шашпа, сабактарды бүткүн, шашпагын. Ооба, Айдай. Баары эле
көрүп эле ай башкача дем алып калыптырсыз деп эле билип калышкан. Сиз иштеп аткан компаниядан үй алсак болобу дейт. Алар банк аркылуу бербейт го дейм процент. Билбейм, өзүңүз ошол номерге байланышыңыз. Рахмат дейке. Элиза, сокулуктамын, сизге кантип барып окуйм. Бүт тирүү адамдар, Бишкектеги 1 миллион адам барып окуп аткан сыяктуу маршруткага түшүп алып, адресин билип алып эле барасыз. Эмне кылайын, эми сизди сопровождать этип алып келейинби, кантейин. Ушул да сурообу кыздар. Эгер азыр сен шаардын ичинен бир курска барып окугандан коркуп атсаң, сен кантип чоң иштерди жасай аласың жашооңдо? Айсулуу жазып атат, марафонго катышкыла. Аман эсен, рахмат күчүгүм. Марафонго кантип катышам? Марафондун номерин мен бүт жерге жазып атам, айтып атам. Ошол жерге изденгиле, кээде айтат да, түшүндүрүп коюңузчу. Окуп алгыла, түшүнүп алгыла кыздар. Мен ар бириңерге сүйрөп, өзгөргүлө, минткиле. Ал кеп силерден алып аткан 1000 сомду эмес. Силер ошол 1000 сомго сүйүнүп, чуркап, 1,5 миң төлөп, 2 миң төлөп окуй турган учурдасыздар. Себеби жашоо сиздерге керек, каражандарым. Жашоо, өзгөрүү, сүйүү, бакыт ар кимдин өзүнө керек да. Силер түшүнгүлө, ошол мисалы кимдир бирөө силер тантыган суроолорду берсеңер, жооп бербей атса, демек ошол элементарный нерселерди түшүнбөй атсаңар, анда сабактарды деле түшүнбөйсүң деген сөздөн келет да. Турмушка кеч эле чыккан туура окшойт деп ойлоп калдым дейт. Эрте эле чыккан туура, эрте эле чыккыла. Аман эсен эрте төрөп алгыла. Блиновскаянын марафону динге туура келеби, аны мен билбейт экем. Динди толук түшүнө албай жаткан сыяктуу боло берем. Чубак ажынын көп Инстаграмда, Ютубтагы жакшы бир баяндарды уккула дагы. Динди түшүнбөй атсаңыз, мен түшүнбөй атам деп 2-3 жылдан бери отура бербей, курстарга баргыла, жумасына 1 жолу, же болбосо 2 жолу, 3 жолу. Нуриза, ооба, экинчисин дагы, ооба. Кудайым буйрса. Апасы менен каяш айтып жүргөн кыз сиздин окууга катышып 100% өзгөрүптүр дейт. Жакшы жакка, ишиңизге ийгилик. Ыраазымын, кыздар. Өзгөрүү өзүбүздүн колубузда. Рахмат, Мусаева. Туура, жоолукта болуп туруп, анын эч нерсеси жок. Биз баарыбыз сиз жоолукта болуп туруп динди түшүнбөй атсаңыз, анын эч жаманчылыгы жок күчүгүм. Сиз ошол изденүү жолундасыз. Сиз ошону мойнуңузга алып атканыңызга да туура. Албагандар канча. Амин, Жибек, рахмат. Рахмат, Айсулуу күчүгүм. Нурпери. Элиза, сиз айтып койгулачы дебей, издениңиз. Толтура YouTube'да ачсаңыз, эмне деген сабактарым турат, эмне деген эфирлер турат. Рахмат, Бичелова, марафон сонун дейт, ар бир аял өтүш керек. Ооба кыздар, ар бир аял өтүш керек. Ооба, Кожоева Дико, кайра эле ушуну жаза бересизби? Мен айтпадымбы, скидка болот. Айзат жазып атат, марафонго катышып жашоом оңолуп атат. Амин кыздар, амин. Менин кызым 13 жашта, курска катыша албай калат экен дейт. Тиги Жанара, ошол 13 жашта кызга жакшы влияние бериш үчүн энеси окуш керек болот да. Майрам жазып атат. Катык болуп калгандайсыңар. Катык деген эмне экенин билген жокмун. Мадумаров, катык айтасыңар, өзүңөр күнөөлүсүңөр, билим жетишпейт деп ошону түшүнбөй жатпайлы. Ооба, билим жетишпейт. Түшүнбөй жатса, кыздар, каждый кузнец своего счастья. Түшүнбөй жатсаңыз, ошондой түшүнбөгөндөй эле жашоодо жашайсыз. Аракет кылбасаңыз, ошондой эле жашоодо жашайсыз. Аракет кылсаңыз, өзгөрсөңүз, өзүңүзгө убакыт бөлсөңүз, өзүңүзгө жанагындай марафондорду бөлсөңүз. Мына Жанат жазып атат, марафондун 2-нчи айын окуп атам. Өтө керемет билимдер бар экен. Чын эле. Чын эле. Сактап коюңузчу. Ооба, Кудайым буйрса сактап коем, Райхан. Мамбетова жазып атат, Нурзат эже, ирем жакшыбы барайын дегем. Жаман десем барбай коесуңбу? Бар да.
Бар, конечно. Сен жүрөгүң кайсы жакка бар деп атса, бар. Анкалаевка десең, Анкалаевка бар. Турцияга барам десең, Турцияга бар. Иремге десең, Иремге бар. Кудайым кайсыл жактан сага шыпа берсе, ошол жактан шыпа берсин. Бахира жазат, чаң рахмат, адамга туура жолду көргөзүп көп нерсени үйрөнүп атам. Чын эле кыздар, марафондон 1000ден ашык кыздар өттү. Гүлнара жазат, урушкан жок, туура айтып атат. Ачуучундук катуу тиетти дейт. Ооба, чичалагандар бар да, алар көнүп калган да, мисалы, кээде ойлошот да. Сурана, менде марафонду куугулачы деп жалдырайт деп ойлошот да. Силер ошону качан түшүнгөнүңөрдө, что силер окуу силерге керек, өзгөрүү силерге керек, чуркап окуш керек экендигин түшүнгөнүңөрдө, силер мейли, жаман грубо жооп берсе деле мейли, жооп бербей койсо деле мейли, мисалы, элестеткиле, силер мына ораторлук чеберчиликке келип окуйн деп атасыңар. Анан алып туруп грубо жооп берип койду. Ораторлук чеберчилик, адамдар ар кандай, ооба, менеджерлер ар кандай болот, түшүнөм. Бирок окуу силерге керек да, кыздар. Мугалимдердин аябай уникалдуу экендигин көрөсүңөр, Кудай буйрса. Тыңгыр кыз деген китепти Феномен деген китеп дүкөнүнөн алсаңыздар болот. Феномен деп издеңиз. Гүлбүбү рахмат, Фатима рахмат, Саадат, разымын, книга, Гүлнара, молодец. Мына, аракет кылат. Кыздар, Нур, мен да сизден аябай окугум келет, жолдошум уруксат бербей атат. Бул шылтоо, кыздар. Аял кааласа баарын кылат. Толкунай жазат, сизде күчтүү аялдар менен маек куруп, күчтүү аялдар менен достошкум келет. Эгер сен ушул каалооңду мындан ары дагы уланта берсең, жана ошого бир действияларды жасасаң, сөзсүз түрдө ошондой болот да. Орозгүл айтып атат, ичинде толтура идеяларым бар, бирок башта кыйын болуп турат дейт. Ошондой болот. Дан сыйлайм, сон инсансыз дейт. Абдыкадырова дейт. Негедир грубо жооп бергендей сөзлөйт. Грубо жооп бергендей, сиз байкайсызбы, мен кичине биринчи класстын уровениндеги суроолорго эле грубо жооп берем да. Мисалы кандай? Мисалы мындай. Эже, марафон кайсы номерге байланышам? Биздин марафон кылып атканыбызга 1 жылдан ашты, 2 жыл, 1 жылдан ашты. Менин баракчамда ар бир посттун аягында жана баракчамдын башында килтейген телефон жазылып турат. Марафонго могу номерге жазгыла. Силер изденип карагыла да, кимдир бирөөлөргө сонун бир жоопторду бере турчу акынды жеп атасыңар да. Ошондой болбогон суроолор менен да. Мисалы, кантип өзгөрөм эже? Ошол да сөзбү, марафон окусаң өзгөрөсүң. Ошондойлорго эле грубо жооп бергеним болбосо, атак сиз сурооңузга жараша да. Сурооңузга жараша жооп аласыз, Ай, Махматова, кош бойлуумун депрессияга түшүп калдым, жардам бериңизчи дейт. Ай, Махматова, орукчан бала төрөгүң келеби? Орукчан бала төрөп, өмүр бою кыйналгың келеби? Анда дальше страдай. Колго ал өзүңдү, жиндисиңби? Канчалык, кандай кыйын болсо дагы, ай күчүгүм, сен кандай, девочки, өлүп барат, өлүмдөн башкасынын баарын оңдосо болот. Анан, как будто сага сени келип бирөө өзгөртүп, сени келип бирөө башыңан жөлөп, ошондой кылынбайт да, кыздар. Биз ар бирибиз өз түйшүгүбүздү өзүбүз көтөрөбүз. Ар бирибиз өз кыйынчылыгыбыздан өзүбүз гана чыгабыз. Мисалы, мен азыр кыздар мага ушунчалык жаман болуп атат десем, силер менен кошо жаман болуша албайсыңар да, силер менин жүгүмдү көтөрө албайсыңар да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн гана башынан ушундай бир оор кыйынчылыкты өзү гана көтөрүп атканда, а тем более эгер курсагыңда бала болсо, ты не имеешь права страдать. Мейли күйөөң таштап кетсин, кайненең кууп чыксын, көчөдө кал. Кыздар, алтын башыңар аман болсун. Баша аман адам алтын аяктан суу ичет, кыздар. Күлөсүңөр. Мен көчөдө калгам. Ал убакта
операция болуп, кыйналып, көчөдө долуп, карыздарым менен көчөдө калгам. Ошол учурда күлүп эле Мырза Токтосун алып жүрчүмүн. Үйүм, машинем, эчтекем жок эле кыздар. Бирок мен намыстандым, чымыркандым, айттым, мага менден башка эч ким жардам бербейт. Мына сонун күндөр келет экен го кыздар. Мына туура айтып атат. Бизге ушундай күйүп бышасыз билим алгыла деп. Ошон үчүн жүрөккө жеткире айтыш керек болуп атат. Туура. Мисалы, оюбузду кантип оңдойбуз? Марафон окусаңар оңдойсуңар. Туура, Элиза, окуш керек кыздар, өзгөргүлө. Ана мындай да, мен Токтосуна өзгөртсүн эмес, жанталашкыла, аракет кылгыла. Менден окубасаңар, башкалардан окугула. Дегиз эле курс, мына курс бар экен, марафон бар экен, окуй бергиле. Бирөөнү түшүнбөсөңөр, экинчисин түшүнөсүңөр. Экинчисин түшүнбөсөңөр, үчүнчүсүндө лампочкаңар күйөт. Лампочкаңар күйгөндөн айтасыңар: ай, мен ушуну билбей жүргөн турбаймынбы, зачем я страдала деп. Мына Жанат жазып атат. Ораторлук чеберчиликтин 2 айын окуп жатам. Суусунум гана турган сабактар үчүн ыраазычылык билдирем. Ыраазымын күчүгүм. Сумая Асанова, Жазгүл Жамангулова, Чагалдак Замирбеков, мен ошол сабактарды өтөбүз кыздар. 1,5 миң сом бир айга. 24 сабак аласыңар. Анан ошол сабактар өмүр бою силердин жаныңарда калат. Аудио, видео келет да, силердин убактыңарды албайт. Анан ошентип айтып атсак дагы, сонун нерселерди сунуш кылып атсак дагы, анан өзүңөр мен кантип өзгөрөм деп жүрө берсеңер, билбейм кантип өзгөрөсүңөр. Разымын. Риво, вы беременны дейт. Вообще артта калган турбайсызбы? Я беременна. Кудайым буйрса. Видно же по мне, мен девочки, мен аргы эле болчумун, мен размерим подростковый эле болчу, мен 42 жүрчүмүн. Ну сейчас же заметно, что мен килограмм коштум. Кудайга шүгүр кыздар. Только ушундай поводтор менен килограмм кошуп туралы. Сулайманова жазып атат. Марафондо миллионго тете билим аласыңар. Аллахым разы болсун. Жыргап жашайлы. Чын эле жыргап жашайлы кыздар. Жыргап жашоо өзүбүздүн колубузда. Өзүбүздүн колубузда, да. Марафондор өз ара темасы боюнча бөлүнөбү? Жок, бизде бир эле марафон. Бир ораторлук курсум бар, бир марафонум бар. Болду. Экөө эле бар кыздар. Сүрдү жеңгиң келсе, ораторлукту окугуң келсе, муну окуйсуң, эл алдында эркин сүйлөнүү. Өзүңдү өзгөргүң келсе, аял катары өзүңдү тапкың келсе, проблемаларыңан арылгың келсе, марафон окуйсуң. Болду. Молодцы кыздар. Иншаллах. Жылдызка болбой калат, болуп калат, баардыгы Кудайдан. Бекуле жазат, комплиментти үйрөндүм дейт. Конечно, кыздар, биз жакшы сөз уккубуз келсе, жакшы нерселерди айтышыбыз керек болот, жакшы нерселерди жазып алышыбыз керек болот. Таня, туура айтасың. Акмако. Мен сизге кошулам, ыраазымын. Гүлбана, ыраазымын. Жамгыр баспанаканасында китептер толтура. Дана Луна жазып атат. Жашоодогу максатыңыз эмне? Жашоодогу биринчи максатым кыздар, Аллахтын ыраазычылыгына ээ болуу, бейишке карай жолго баруу. Экинчи максатым кыргыз элине, коомго татыктуу бала тарбиялап берүү. Өз бактымды куруп, жакшы жашап, өмүрүм акырына чейин чачым агарып, неберелеримди жетелеп, акылдуу балдарды тарбиялап алсам, ошол менин жашоодогу максатым болот кыздар. Айбике, Талип, семирип кеттисиздер дейт. Ооба, прикинь, семирип кеттим. Мен дос болгум келет дейт Жылдыз. Иншаллах, кыздар. Иншаллах, мен жолугушуу кылсам келгиле. Ошол жок, Гүлбарчын тиги боюнда бар болгон үчүн грубо сүйлөгөндө туура түшүнгүлө деп коет. Жок, мен кыздар силерге жетсин деп айтам да. Чындыкты аймак ачуу болот да.
Эленора жазат, мен коркокмун, кантип жеңсем болот? Коркок болсоң коркунучтун бетине чыгасың. Аны марафондо үйрөнөсүң. Туура айтып атат. Жеке эле кыздарга эмес, бүтүн кыргыздарга күйгөн кызсыз. Эми аны түшүнгөндөр түшүнөт экен, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт экен. Ар кимдин өзүнүн деңгээли бар, бир эле сөздү ар бири өзүнчө кабыл алышы мүмкүн. Мисалы, мен азыр алманы элестеткиле десем, ар бириңер түрлүү алманы элестетесиңер. Бирөөңөр Apple'ды элестетесиңер, бирөөңөр кыпкызыл колуңардагы алманы, бирөөңөр көк алманы, бирөөңөр бакта өсүп турган алманы, бирөөңөр тиги огородуңарда жайылып жаткан алманы көрдүңөрбү? Ошол сыяктуу баардык нерсени силер өз деңгээлинде адам түшүнөт, ошондуктан эч кимге таарыныш жок. Дарья жазып атат, жаным, сенин курсуңдан адам болдум го, күчүгүм, ыраазымын, кыздар. Мына бул жерде Атами Люкста жазып атат. Сөмтүрөйлү, өзүбүзгө тың бололу. Чындап кыздар, ошо тың болсун деп атам. Тың болгула, жашооңорду коргула, түшүнгүлө. Бизге эч ким жардам бербесин, түшүнгүлө кыздар. Кимге эле ким жардам берип атат? Кимге эле ким нан берип атат, конфет берип атат, кимге эле ким эт берип атат кыздар? Өз жашообузду өзүбүз эле куруп атпайбызбы? Ошондуктан Тамара, Бурулай, Жанара. Бүт. Ичкесидан салам дейт, ыраазымын. Ооба, Пекуля, ушундай болот. Кубат. Да. Каку. Мен да арат силсатка катышайын дегем дейт. Катышайын десең, эмне болсо болуп атат. Ушундай да, кээ бирөө жазат мага, эже, мен окуйун дедим эле. Окуйун десең эмне жолтоо болуп атат? Какие проблемы? Мисалы, вот 1,5 миң сом табасың, окуйсуң, өзгөрөсүң, аракет кыласың. Эмне кылам да, башка эмне деп айтам? Пожалуйста, оку деп чуркай албайт экен кыздар, Мен да кайра бир жолу айтып атам. Окусаңар өзүңөргө, өзгөрсөңөр өзүңөргө, кыймылдасаңар да өзүңөргө, жалкоолуп жатсаңар да өзүңөргө, тилдерди үйрөнүп, чет тилдерде сүйлөп, жанталашып, крутой болуп, крутой дегенде акча менен эмес, именно билим менен деп айтып атам да. Ошондой болсоңор да өзүңөргө, өз жашооңорду жакшы курасыңар. Марафонга катышканда силердин жүзүңөр көрүнбөйт, мен вообще билбейм силердин ким экениңерди. Сабактарда гана мындай гана жазышып суроолорду беришебиз кыздар. Эч коркпогула. Эмне ушул аябай кызык да мага. Бир жолу 40 канчада, 42демин деди го дейм. Нурзат, сен сабагың окуйун дедим эле, бирок элдерден уялам дейт да эми. 45ке чыгып окуп атат дегенге анан аябай жиним келди да. Эми 45ке чыгыптырсыз, өмүрүңүздүн канча жашы калды, балдарыңыз деле чоңойду, кайнене, чоң эне, тайне болгонтасыз. Эми эмнеңиз калды, элден уялып атам дегенгечи, эмнеңиз калды, ай, кыздар, эмнеңер калды? Неужели эл үчүн мына карасаңыздар 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мындай жашылап ойлонуп көрсөк, эл эмне дейт деп жашайт экенбиз да көбүнчөсүн. Бирок элдер айтар эткен, унутуп калат экен. Мына азыр мурунку чемпиондордон, мурунку эл артист, эмгек сиңирген артисттерден кимди ким эстеп атат кыздар? Алар дагы өз убагында кыйналса керек да, ошо эл үчүн деп балким библио курбай, мисалы элдин сөзүнөн коркуп, бала төрөбөй, кокуй эми ажыраштым, эми кантип да айырге тийсем эмне болот дегендерди кылбай, балким элден уялгандыр. Элдин жашоосу өтө берет турбайбы кыздар? Бүгүн мени кеп кыласыңар, эртең дагы бирөөнү кеп кыласыңар, бүрсү күнү сени кеп кылат, анаркы күнү дагы бирөөнү кеп кылат. Жаңылыктар чыга берет экен, күчтүү болгула. Эркектер да катышса болот. Жок, марафонго эркектер катышса болбойт, ораторлук чеберчиликке эркектер катышса болот. Мен дагы турмушка чыктым эле, экинчи аял экенимди билип, жаман болуп атам. Айла жок, эми чыгып алган турбайсызбы? Рахмат, Жанара, рахмат. Жылдыз. Жоксун. Кыздар, маалымат издесеңерчи, Нурзат Токтосуновдун страницасына кирип эле, мынтип эле барактап койсоңор эле, марафон, ораторлук деп эле бакып жазылып турат. Анан ошонун астына кирсеңер, текст турат да. Анан ошол жерде номер турат. Элестеткиле.
ошо номерге жазсаңарчы жооп берет да, анан силерди курска кошуп коет да, элестеткиле. Кандай оор, Да, Асел жазып атат. Чечим чыгаргыла, изденгиле дейт. Молодец. Өзгөрүүгө биринчи өзүң кааласаң, өзгөрөсүңүздар. Бүт эле адам өзгөргүсү келет болуш керек. Нурайым, моя любимая ученица, умничка моя, менин жардамчы кызым. Жакшы жүрөсүңбү, Нурайка? Молодец. Нурайка, мен микрофонумду көргөн жоксуңбу? Эми соткадагы микрофонумду жоготуп таппай атам, анан мага жазып койчу, Сраныч. Микрофонуңуз могу жерде болчу деп. Сен в общем 2 айдан бери таппайт да. Медина жазат, адамдын өзгөрүүсүнө, канча адам өзгөрүүсүнө себеп болдуңуз дейт. Амин, амин, жаным, амин. Өскөнбаева жазып атат, марафон сонун болду, сиздерге чоң рахмат, өзгөрүүлөр көп болду менде. Кыздар, ыраазымын силерге. Жакшы деп айтсаңар жакшы болот. Жаман, аны мисалы менте берсеңчи. Билбейм эже, эч өзгөргөн жокмун, эч десе. Билбейм, анткендер жок деңизчи, бирок кызык да. Дагы бир жолу айтам. Кто там? Ата! Кто там? Уми. Гимал, кто там? Дечи, кызым? Кто там? Кызым, телефон ачканды эмнеле? Эшик ачканды үйрөнүп тургу. Мен прямойдо болчумун. Ага, сейчас прямойдамын. Кара жаным, сүйүнүп калат сени. Ооба, Эмирхан өзүгө түштү. Кош келдиң жаным, кош келдиң. Ыраазыбыз. Эми муну сохранить этип коеюн. Кыздар, аман болгула. Мен жолдошум келди, чайын берейин. Ишимди кылайын. Айба, карадың го, чай бербей жүргөндөй. Айтсаң бербейт чайды. Жармасын берейин. Мен сүйлөшүп келдим. Не? Я тебе показывал, да, в схеме? Что? Ты поговорила? Сейчас я вот закончу. Сейчас я сохраню. Аябай баарыңарды жакшы көрөм, кыздар. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Чоң. Баарыңарга кубаныч каалайм. Өмүр каалайм. Кудайым берген өй атканыңга. Ну все. Кыздар, уялбай, тартынбай жашоодо. Окуп, эмеге келсеңер, мен инстаграмыма кирсеңер эле бүт ошол жерлерде. Эмне деген толтура суроолор жазгансыңар. Вау, кыздар, мен аны карабай эле атып турмун да, аябай көп экен. Хорошо, макул. Өптүм баарыңарды, жакшы, аман эсен болгула.